Кыргызстандын калкына медициналык кызмат көрсөтүү системасын комплекстүү санариптик трансформациялоо медициналык маалыматтык системалар менен көрсөтүлөт. Ооруканаларда, медициналык уюмдарда, лабораториялык түйүндөрдө гана онлайн маалымат алмашуусун камсыз кылбастан, ошондой эле алардын баардыгынын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылган медициналык маалыматтык системасы. Бүгүнкү күндө медициналык маалыматтык система өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүү системасынын баардык объекттерин бириктирген бирдиктүү электрондук маалымат аянтчасы катары иштейт. Бул система улуттук госпиталда 2022 жылдын ноябрь айында ийгиликтүү ишке киргизилген. 500дөн ашык врачтар жана 380ден ашык медайымдар даярдалган. Учурда оорукананын бардык 38 бөлүмү системага туташтырылган. 10 миңден ашык электрондук медициналык китепчелер жана 25 миңден ашык лабораториялык изилдөөлөр жыйынтыгы катталган. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. 2022 жылы USAID-дин колдоосу менен кургак учукту айыктыруу долбоору аркылуу электрондук медициналык карта, ошондой эле автоматташтырылган системасы жана кургак учукту тейлөө процесстерин автоматташтыруу үчүн лабораториялык маалыматтарды башкаруунун системасы иштелип чыккан. Ал система электрондук саламаттык сактоо министрлигине, анын астында электрондук саламаттык сактоо башкаруу борборуна бекер өткөзүлүп берилип, кургак учукту айыктыруу долбоорунун колдоосунун негизинде улуттук госпиталда бул жумушту алып барып, ал жерде пилоттук жумушту өткөзүп, азыркы күндө толук кандуу иштеп жатат. Бул күндө азыркы алсак, улуттук госпиталдын алкагында азыркы күндө 12583 бейтап келип жатып, ал жерде кандай дарыларды алды, эмне кылды, мунун баары автоматташтырылган системасынын ичинде көрүнүп турат. Кыргызстандын ооруканаларында ишти автоматташтыруу бейтаптын кабыл алуу бөлүмүнө киргенден тарта иштей баштайт. Оорулуу жарандын пинин киргизүү менен система идентификацияланат. Катталгандан кийин бул электрондук карта тиешелүү бөлүмдөгү дарыгерлерге жөнөтүлөт. Биринчи оорулар келгенден кийин биз электрондук историялардын баарын толтурабыз. Оорулардын оорусун, жабаптарын, анамнезин баарын жазып туруп, бул жакта назначенияларды кылабыз. Кайсы анализдерди өткөрүш керек, алардын баары медсестраларга кетет. Андан кийин дарылардын назначенияларын кылабыз дагы. Дарылардын баардыгын кыздар посттон көрө алат. Анан ооруларга таратат, ошол биздин назначение боюнча. Бүт анализдердин баары компьютерге келет. Компьютерден биз анализдердин баарын көрүп, рентген снимок, УЗИ, гастроскопия, бүт анализдердин баары бул жакка келет. Электронный историяларда сакталып калат. Кийинки келген убакта дагы биз мурунку анализдер менен УЗИ, гастроскопия, бүт өткөн обследованиялардын баарын дагы көрө алабыз. Биз врачтын назначениясын онлайн карап алабыз. Карап алып, пациентке бергенден кийин компьютерден отметка кылабыз. Кайсы күнү, кайсыл убакта берилди, кечинде берилдиби, же эртең менен иче турган дарылар болот. Биз бул жакка отметка кылгандан сразу врач көрүп турат ошо берилгенин. Биз азыр анализдерди дагы лабораторияга электронно жиберебиз. Биз бул жерден карап отправка анализов кылабыз, штрих-код менен чыгарып, пакутаймерге чаптайбыз дагы лабораторияга жиберебиз. Ал жактан ошол штрих-код боюнча эле результаты компьютерге келет. Диагностика бөлүмдөрүндө инструменталдык диагностикалык электрондук модулу киргизилди. Бул баардык санариптик сүрөттөрдү бирдиктүү маалымат базасында сактоого, ошондой эле реалдуу убакыт режиминде дарылоочу дарыгерге сүрөттөрдү жана корутундуларды жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Кабаттарды жана бөлүмдөрдү айланып чуркоо, үйүлгөн кагаздар. Бүгүн мунун баары тарых болуп калды. Учурдагы реалдуулук бардык медициналык кызматкерлер жумуш убактысын кагаз документтерин түшүктүү толтуруудан бошотулуп, бири-бири менен өз ара аракеттенүүгө кеткен убакытты кыскартып, пациенттерге көбүрөөк убакыт бөлүүгө жана ошону менен медициналык кызматтын сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул программанын алкагында аябай көп жумуш жүргүзүлүп, бүткүл Кыргызстан боюнча 23 уюм саламаттык сактоо уюмунда жумуштар жүргүзүлүп, 35 миңден ашык электрондук медкарталар киргизилген.
Ал эми лабораториялык системаны алып караганыбызда, ал буга чейин 93 медициналык уюмдарда жумуш жүргүзүп, анын ичинде 1.800.000 ашык лабораторияларда каттоо жүргүзүп, ар бир уюм бул жөнүндө кийинки этапка келгенде ар бир уюм ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн баарын көрө алат. Булардын баары электрондук борбордун базасында толук сакталып, ошол жерде туруп дайыма колдонууга берилет. Мындан кийинки биздин аткара турган жумушубуз амбулатордук деңгээлде кыла турган карта, амбулатордук деңгээлдеги картага ушул болгон лабораториялык жазуулар, ошондой эле стационардагы электрондук медкартанын жазууларынын баары ошол амбулатордук картага түшөт. Ар бир жаран жеке өзүнүн кабинетинде ошол өзүнүн бүт жазуулары жөнүндө, өзүнүн жаткан кайсыл жерде жатты, эмнелерди кылды, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө бүт маалыматты ала алат. Анан бул улуттук госпиталда ушу былтырдан бери ошо салган сактоо министри менен анан программалардын баардыгын чындап келгенде тандап, биринчи эң негизги максат ошо цифровизация туура болуш керек. Интеграция ошол баланын, адамдын туулган күндөн баштап ооруганга чейинкиси кийинки ойлордун баары сакталып тургандай болуш керек. Анткени ар бир адамга амбулаториялык карта ачылат, алардын баары ар ким ар жакта калып калат. Анан мисалы 3-уровеньге больницага келгенде мурун карточкалар жок, ал больной үчүн эч кандай кабар жок, ошону билбей калат. Ошол кабар болуп ошо оорунун тарыхы болуш үчүн ушундай нерсени киргиздик. Бүгүнкү күндө стационарда иштеп атат, врачтар көрүп атасыңар. Жакшы жактары бар, көнүп калышты. Больницанын ичинде почти көнүп калдык. Мен бул жерге көрүп атасыңар. Жанакы компьютердин томографта тартылгандардын баардыгы автоматически тартып аткандан бияка түшөт. Рентгенди көрдүңөр, жанакы рентгендеги автоматически түшөт. УЗИлер түшүш керек, ИКГ түшүш керек. Болгон обследованиянын баары ошол даже биз ошо тарткандан кийин автоматически историягага түшүп туруш керек. Мен ошого жеткирем. Анан эң негизгиси мен дагы ушул интеграция бул жалгыз эле улуттук госпиталда болбош керек. Национальный хирургический центрде болуш керек. Баардык лечебный учреждение болуш керек. Ошондо мисалы улуттук госпиталга кайдан гана келбейт оорукана. Баткенден келип атат, нарынан. Ошолордун баардыгына келгенде ошол жактагылардын баары бири-бирибизге байланышып туруш керек. Медициналык маалымат системасы өзүнүн атынан статистикалык жактан гана эмес, аналитикалык багытты да карап, медициналык уюмдардын жетекчилерине ажырагыс жардамчысы болуп, аларга практикалык түрүндө жардам алып келүүдө.